Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Динара Айым команданын курамында телекөрүүчүлөр үчүн жаңы оюнчу катарында отурат. Арсланбек Токтомбаев Бишкек шаарынын тургуну. Динара, сиз телекөрүүчүлөр үчүн жаңы оюнчусуз. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз, кайсы жерде окуйсуз, кайсы адистикте окуйсуз? Билерман Ордо сиз үчүн эмне? Саламатсыздарбы, урматтуу билермандар жана алып баруучу. Мен өзүм Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинде география адистигинде окуйм. Учурда 3-курста окуп жатам. Бул Билерман Ордо мен үчүн ачылбаган сандык сымал болот. Дайыма келип, бул жерден мен билбеген нерсемди билип, үйрөнүп кетем. Тагыраак айтканда, сырдуу сандыкча күндөн күнгө суроолор чыга берет, жооп менен. Ошол сыяктуу. Рахмат сизге. Ийгилик. Динарага ийгиликтер каалайбыз, окуусуна жакшы кесипти тандапсыз. Бул кесип бир кызыктуу, ары жоопкерчиликтүү кесип деп эсептеймин. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ички кызматынын уставынын 20-беренесинин ичинде төмөнкүдөй аныктама көрсөтүлгөн. Аскер кызматчысы өзүнүн аты жөнүн, аскердик наамын, туулган жылын жана өздүк номерин гана билдирүүгө укуктуу. Аскер кызматчысы деген сөз башында айтып өттүм, ошонун алдында көп чекит бар, урматтуу билермандар. Эми суроо, кайсы мезгилде ушул нерселерди билдирүүгө укуктуу? Кандай учурда? Минута кетти. Башка армиянын туткунуна түшүп алып, ал сураганда дагы бир нерсе башка. Бул неме? Ол армиянын ичиндечи жөн эле мындай рядовой мындай немеси болот. Ремени болот. Неме дегенде курсант деп болсо Палянов дейт. Жок, андан кийин мисалы башка кылмышкерди кармап аткан мезгилде эмеспи? Жок, мына болсо тааныштырган. Командир сураган мезгилде эмес. Командир гаилерден мисалы ала турган болсо, командир сураганда патруль кармаганда, командир сураганда патруль кармаганда, мисалы гаилер деле ошон үчүн айтат. Башка эч нерсени айтпайт. Башка армия балким кызык. Жок, бул жер патруль кадимгидей кармайт, көчөдө балким жөн эле болуп. Жок, балким өзүн тааныштыруу үчүн эмеспи? Мисалы граждандар андан кийин Жок, азыр жооп бере берели азыр нормально. Жок. Анан кийин кыздар менен таанышканда көбүнчө. Жок, бул жерде мындай кылмышкерди кармоодо, кылмышкер эмес эми граждандарга тааныштыргандан кийин Кандай кылмышкер? Аскер адам болуп атат ол. Жок, ал жерде берене кете албайбы? Кызматкерлерчи? Жок, аскер кызмат болуп атат. Гаи ички иштер немесин урматтуу алып баруучу. Дагы бир кайтып атабыз. Ордун албайбызбы? Талай мырза, убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Бегалы мырза жооп берет. Бегалы мырза. Ушуну кетирдик бекен ушу. Урматтуу алып баруучу, мен бул суроого команданттын атынан жооп берүүгө аракет кылайын. Өзүм бул убакка чейин военный лицейде окугам, бирок бир аз азыр мындай шашылышууда эстегенге бир аз татаал болуп жатат. Мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча айтып өтөйүн. Биз мындай аты жөнүбүздү, чинибизди, бирок туулган жылыбызды айтчу эмеспиз. Бизден улуу офицерлерге, караолго турганда гана чеспер ушул нерселерди доклад берчүбүз. Демек, кайсыл учурда төмөн жогорку нерселерди билдирүүгө укуктуу? Мисалы үчүн аткарылган ишти айтып барганда, доклад эткенде, отчет бергенде. Кимге? Ошол белгилүү жооптуу офицерге. Жооптуу офицерге аткарылган иш тууралуу маалымат берип жаткан учурда. Ушундайбы, Бегалы мырза? Бул сиздин акыркы жообуңуз. Бегалы. Акыркы жооппу? Ооба, акыркы жооп. Акыркы жооп. Жооп кабыл алынат.
бирок туулган жылдары айтылбачу экен. Жогорудагы берени Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн ички кызматынын уставы 1998 жылдын 7 августундагы 117 мыйзам менен кабыл алынган, бекитилген. Мен туура жоопту айтам. Душман тарабынан туткунга алынып сурак кылынган мезгилде ушул номерлер, ушул маалыматты билдирүү гана укуктуу. Калган маалыматты бере албайт. Канча аскер бар взводуңда, канча полк командиринин аты ким деген суроолорго эч качан жооп бербейт. Өзү жөнүндө гана маалымат бере алат. Эсеп 3-2. Теле көрүүчүлөрдүн пайдасына бул раунд. Командада бул жооп бар болчу. Туура жооп бар эле, талкууга алынган, бирок команда эмнегедир акырында башка жоопко токтолуп калды. Эч нерсе эмес, бул оюн дагы алдыда убакыт бар, шанс бар. Команда азырынча дагы деле болсо алдыда. Бирок деген теле көрүүчүлөр 2 упай алганга жетишти.